Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 17 январь ЛТРде кайрадан Билерман-Ордо интеллектуалдык оюну. Бүгүн мына ушул мырзалардан турган команда силерге каршы ойнойт. Биздин оюнга жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин экрандагы даректерди телефонуңуздарга жазып, бизге суроо жөнөтүүнү баштай берсеңиздер болот. Биздин даректерибиз Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман-Ордо интеллектуалдык оюнуна деп кат аркылуу почтадан жөнөтсөңүздөр болот. Жана Facebook'та Билерман-Ордо деген баракчабыз бар. Ошондой эле Instagram'да Билерман астыңкы сызыкча Ордо деген биздин баракчабызга кирип, катталып, анан суроо жөнөтүңүздөр. Эске сала кетейин, Билерман-Ордо деген 3-4 аталыштагы баракчалар бар экен. Бирок сиздер мына ушул дарекке жөнөтсөңөр, биздин оюнга келип түшөт сурооңор. Электрондук дарегибиз bilerman@tv-mail.ru. Бул мурдатан келе жаткан биздин дарегибиз. Мына ушул даректерден сиздерден суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Биздин оюндун өнөктөшү бул Барбол атамекендик өндүрүш фирмасы. Барбол ар дайым таза, жаңы жана адал продукцияларын сиздерге тартуулап келет. Биз ушул учурдан пайдаланып Барбол компаниясынын жалпы жамаатына ыраазычылыкты билдиребиз. Жана ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив Дизайн. Жарнак жана полиграфия борбору. Бул жамаатка дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Атайын биздин оюнга ар оюн сайын булар суроолорун берип келет. Жана байгесин дагы өздөрү коет. Биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Секом билим берүү борбору. Секом билим берүү борбору дагы бүгүндөн баштап биздин билермандарга жана телекөрүүчүлөргө өздөрүнүн белектерин, сыйлыгын бермекчи. Биз учурдан пайдаланып, Секом компаниясынын жалпы жамаатына дагы ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Бир суроого бир гана минут убакыт берилет. Ал эми блиц раундда 3 суроо 20 секундадан ойнотулат. Команда бонус алууга укуктуу. Жана эгерде кайсы бир суроону мөөнөтүнөн мурда табууга мүмкүнчүлүк болсо, дароо убактын токтотсоңуздар болот. Абдулхамид Курбанов Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Абдулхамид Курбанов сиздерге фото суроо жөнөткөн. Сиздердин назарыңыздарда Папуа Жаңы Гвинея аралдарында жашаган Дани деп аталган уруунун аялдарынын биринин сүрөтү турат. Ошол коомдо жашап жаткан бир аялдын сүрөтү. Багып көрсөңүздөр, бул аялдын бармактары кесилген. Караңыздар, кээ бирлер түйүнөн кесилип кеткен, кээ бирлер ар кандай. Бул уруунун өзүнүн ушундай коркунучтуу салтына ылайык. Мен коркунучтуу салт деп эсептеп атам муну. Анткени дене мүчөсүнөн ажырап атат да. Дани элинин аялдары кандай себеп менен колдорунун бармактарынан ажырашат? Минута кетти. Урлук нерсе. Мына урлук анан же болбосо баягы той болушу мүмкүн. Бул жерде только аялдардын эле бармагы кесилет окшойт го, чото. Аялдардын эле эгерде аялдарга эле тиешелүү болбосо бул жерде урлук болгон эмес да, башка нерсе. Жазам, не жазайын? Мен мындай ойлойм. Аялдар ал жакта деген ажырашып кеткен цивилизация жок ал жакта деген өтө баягындай начар акылда жашашат. Андан кийин бул төрөгөндө балдар өлүп калышы мүмкүн. Балдарын сактап кала албай, ар бир өлгөн баласына бармагын алып коюшу мүмкүн. Салтка болчу, бул жаза эмес да болчу. Бул салт эмес, бул коркунучтуу салт деп атканга байланыштуу ошондой болушу мүмкүн. Баласы көп өлөт дейсиң ба? Жаңы Гвинея экен да, аралда экен. Менен өзүнүн эле Көбүнчө инде эстермеспи дейм да буларчы. Дани эмес атпай Папуа Гвинея деп эке. Жок, бул неге ар түрлүү кылып кескен дейм да. Бирөөсүн түйдөн, бирөөсүн жарымдан кескен да, карасаңчы. Эгерде жанагындай баласы болсо түйүн баарын окшош кылып кесиш керек да бул жерде. Эмес. Демек бармактары турат да, баш бармактар калган немелер манжалары да жок болуп атат. Ошол багы бул жактагы оң колдон баштаптыр да, оң колдон. Бул ошол урурлук же болбосо же уруктан баштап эмне болсун? Бала дагы эмне? бала төрөлүшү экинчи вариантыбыз, а бирок бул немелерде ушундай немелер бар да өзү.
өзү ошол Ал эки ооздон чукушу Сулуулук чындыргандар да бар, бирок ошол нерселер да бар да. Полигамия, моногамия боюнча дагы Ал эмне? Ал эмне? Бакы көпкүйгө тийүүлүк боюнча же болбосо. Бек турган ким жооп берет? Биздин командада келишип туруп, Арген мырза жооп берсин бул суроого. Арген. Мен ойлоп атам, ошол убакта аялдар төрөйт дагы, бакы балдарын сактап кала албай, жаш мезгилинде кандай кам көрүүнү билбей, балдарын өлтүрүп алышы мүмкүн кокустуктанчы. Оорудан болобу, сыркоодон болобу же башка нерседен болобу. Ошол ар бир өлгөн баласына колдорун алып коюшу мүмкүн деп ойлойм. Жок, ушундай. Ар бир каза болгон баласына колу кыркылат. Ушундайбы? Ошондой деп ойлоп атам. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Төмөндөгүдөй. Эгерде ошол Дания уруусунда кайсы бир үй бүлөдө эркек адам каза боло турган болсо, жаш бала эмес, үйдүн эркеги каза боло турган болсо, чоң эркеги. Ошол эркектин аял туугандары, аялы, карындашы, анын дагы туугандары, айтор ошол үй бүлөгө тиешелүү бардык аял затынын колдорун, бармактарын бир муунун кесип алышат экен да. Караңыздар, өтө бир таң калыштуу, коркунучтуу салт да. Картайган кезге чейин дээрлик бардык бармактарынан ажырап калгандары да бар. Муну менен алар ушул өлгөн, каза болгон адамга катуу кайгырганын жана анын арбагын сыйлаганын билдирет экен да. Аргенде жаш бала туулганда өлүп калганда деген сөз айтылып өттү. Бирок бул жерде жаш бала эмес. Балким алардын арасында жаш бала бардыр, туулуп каза болгончу. Ага деле бармак кыркылып атат да. Бирок бул жерде негизинен үй бүлөдө чоң мындай эркек аттуулар каза болсо дейт. Азырынча эсеп телекөрүүчүлөр тарапка ачылат. Эсеп 1-0. Абдулхамид Курбановду бул суроонун ээси биз куттуктайбыз. Ноокат районунун тургуну. Экинчи раунд. Ойдой эле жакшы. Жаман эмес вариант өтө жакындап барды. Байкоочу билермандардан туура жоопту тапкандар болдубу? Илгиз, Сагын. Менче билермандардын көпчүлүгү тапкандай болду. Бакыт Ташболотов Новосибирск шаарына сиздерге каршы суроо берет. Демек ошол жакта жашап жаткан биздин мекендешибиз. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сыр сандык аркылуу сиздерге суроо жөнөткөн. Сырдуу сандык студияга чыгат азыр. Урматтуу команда, дүйнө жүзүндө ар кандай стилдеги, ар кандай ыкма менен тартылган сүрөттөр бар. Графика түрүндө жөн эле дубалга тартып кетет, жалбырактар менен тартат, ылай менен тартат. Айтор ар кандай ыкмада сүрөттөр тартылат. Ал эми ушундай да бир сүрөттөр бар. Ал сүрөттөрдү боёгондо, мына ушул сырдуу санчанын ичиндеги предмет керек болот. Мен кадимки жанагы кисти айтып аткан жокмун сиздерге. Башка нерсени айтып атам. Боёк десе сиздер аны ойлооңуздар да, анткени ал жалпы түшүнүктөгү предмет да. Урматтуу билермандар, мындай сүрөттөрдү мына ушул сыр санчанын ичиндеги нерсе менен боёшот, ошону иштетет. Эмне бар? Санчада кеттим. жок. Мындай боёктоса эме кирбейли, багы эмеде көчөдө тартып атышпайбы, аны жанагындай бир Мындай себе турганда айтасыңбы? Жок. не деп койчулар? Спрей дейбилби, не Спрей дейбилби? кептенген, ошо кептенген. Жок, бул жерде айтып атат го, дуал деп атат, ылай менен деп атат, жалбырак менен деп атат бирок да. ушул нерсени боёп аткандан боёктосо наракка кирип кетпегиле эмеси деп атат да. Спрей Бор эмеспи? Бор эмнеге дейсиң? Бор деле болушу мүмкүн да. Борлор бар да. Асфальт Может, светлый борлор кой, асфальтка Эми, дуалдар бар. Жөн эле черно белый сүрөт болсо деле бор керек делиши мүмкүн да, бул деле вариант.
Ар кандай жалбырактарды улай деп атат, жалбырактарды. Неге бир жерге кайсы жерге Ошолордун бирөөсүнө колдонуш мүмкүн. Жалбырак бар, хына бар, жошо бар, мисалы да, бояй турган нерселер көп да варианттары. бирок жошо менен кайсы сүрөттөрдү тарткан деген суроо атат. Жошо менен да боёшо. Мисалы дарака сүрөткө тарткан болсо, балта менен теше менен тартып аткан болушу мүмкүн. Мындай логика менен. айтсам дұрыс таап элек да, жанры жок да. Эгерде таш катып тартып аткан болсо деле молоток менен чаңгылтып болушу мүмкүн. Тартып алсак болобу? Залдан жардам албайлыбы? Суроо кыйын экен. Ошентсе болбойбу. Кандайсың? Бектурган, Урматтуу алып баруучу, бирок азыр биз Ордодон жардам алалы деп атабыз. урматтуу Жардам алабыз. урматтуу Ордо 20 секунда убакыт берилет. Кетти, жардам бериңиздер. Ноя менен мисалы, ноям деле күрүчтү деле жаңылыш айткандай. Жармаштырып, ошол күрүчпү же мончоктун майда көздүү немелери Түстүү жемиштер менен да ошондой болот деп. Биссер, а? айта албай атам. Бисерин. Биссердин ичинде айнеги да бар, күрүчү да бар, бардыгы ошол. Шишеге толтуруп тартканды айтасызбы? Жашырын. Графика окшоп да. Бирок өтө кымбат баалуу сүрөттөр керек баягы. Бисер. Кымбат баалуу сүрөттөр керек. Бектурган, Ордодо негизи жардам алдык. Ошо кошумча иретинде Жаныс мырза жооп берсин. Жаныш. Урматтуу алып баруучу, биз Ордодон жардам алдык. Ошол бир топ варианттар чыкты. Ошол варианттардын ичинен биз спрей деп чечтик. Спрей. Ооба. Жооп кабыл алынат. Анда көрөбүз биз сыр санчанын ичиндеги предметти. Бул өтө кымбат деле предмет эмес. Бул кадимки шприц, урматтуу билермандар. Муну менен боёкту алып, графикалык сүрөттөргө, жанагы пластик сүрөттөрдүн үстүнө боёкторду чачат ушу менен. Эстеп атасыздар, билдиңиздерби? 2-0. 2-0. 3-чү раунд. Geç görelim ben de. Kasa boyadım. Жазгүл Дөөлөтова Бишкек шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Фото суроо. 19-кылымдагы бул документалдык сүрөттө жазууларына караганда бул Израиль чөлкөмүндөгү тартылган сүрөт. Бирок мамлекетке эч кандай мамлекет жөнүндө эмес суроо. Негизи 19-кылымдагы бул сүрөттө бул адам эмне менен кандай жумушту аткарып жаткандыгын сиздер табышыңыздар керек. Бул эмне менен алектенет бул киши? Колу бекитилип турат, колу. Бүгүнкү күндө да бул ишмердүүлүк бар. Негизи кеттим. Жолун ачып берип окшойт. Бүгүнкү күндө бирок атайын официалдуу эмемен билбейт. Табып да жолун ачып берип окшойт. Официалдуу деген жок да. Сироп дейт, сироп. Бул аптека эмеспи? Но сироп деп атат да, арабча эң астындагычы. Сөздүн маанисин билбейм, бирок балким сироп деген сөз арабчадан келген. Колуна берип атат же бекитип калганбы? Ошол жерде бир эме бар, предмет бар да, колунда бир нерсеси бар. Бүгүнкүдө бар дейт. Бул ошол аптекага окшойт да, балким менин оюмчачы. Балким газета турат астында, мына эменин айнектичте турат го. Газеталар турат, кагаз. Же документтерди тула берип аткан. Жолун ачып берип атат. Сабаттуу адам окшойт да, бирөөлөргө жардам берет окшойт. Бул тамам почта кызматында кеттенген эме окшойт, кат узатып башка жак бул жак деген 19-кылымда да боло турган болсо демек. Почта ушундай болот. Kiosklar эмеспи? Киоск ошо атайын эме болгондой. Почта башка эмес. Жок, мына көзүн жумуп алып турат да, булчу. Жолун баягы жолубузду ачып берип деп бүгүнкү күндө да неме кылат, отуруп алып. Онда Анда мындай арасы тосулат калбышты андай жерлердинчи. Ичинде болот андай жерлер. Бул бакчылык экен да, булчу. Бакчылык, а? Жок, бакчылык эмес. ичине кагаздар Топусу бар экен, нормальный эле адам болду. Баракындай эмеспи?
жанакы шариктер менен фокус кылып жанакынтип анан кийин акча тапкандар болот го, ошондой эмеспи? Жок, андай андай кылгангачы. Ошо баягы Аптекага токтолобуз бизге. Аптекада дару болуш керек. аптекага. Жок, кайсы вариант тандайсың? Бек Турган. Күтөк не деди? Биздин командадан келишип Куттубек мырза жооп берет. Канцелярды жолу эме деп коет, мына киоска. Ошол сыяктуу анан жана бир жолу ошо менен кошо мындай почта кызматын аткарган кызмат болушу мүмкүн. Колунда ошо мөөрү бардыр деп же мындай кабарларда изби ошондой болушу мүмкүн. Канцеляриялык киоска менен мындай ошол кошо мындай почта кызматын аткарган кабарчы дейбизби кандай. Баягы бизде радиозел деп коет го, ошо кептенген эме дегенечи. Айтайын дегеним ошол. Радиозел тарапта эмесинен. Эми ошо баардыгы камтылат да. Ооба, ошо радиозе банда айткан жарнама сыяктуу эме адамдарды кандай атайт билбейм, ошо радиозелдеги иш алып барган болушу мүмкүн да. Маалыматтык бюро деп атасыз да? Ооба. Демек сиздин жообуңуз өзгөрдү да, маалыматтык бюро деп атасыз. Жок, ошо эми ошо май ошентип. Жооп кабыл алма. Почта деле бирок ошо бар. Бары бар да. Макул, мен почта кызматкери дегенде жоопту алдым. Экөөнү тең алдым. Өкөтөн катарызы. Азыр көрөбүз. Экөө тең тура эмес окшойт дейм. Мен азыр сиздерге ошол бекитилген жери жок сүрөттү өзүнүн оригиналын коеюн. Урматтуу билермандар, сиздерге ачык түрдө бул ящиктин ичиндеги акчаларды сиздер көрдүңүздөр да. Бул акчабы деди. 19-жылдын акчалар көлөмдүү болгон. Валютчик. Бул кадимки акча алмаштыруучу жайда иштеген адам, урматтуу билермандар. Эч кандай почта кызматкери эмес. Сиздерде суроо ачык түрдө берилсе дагы жооп таба албасыңыздар. Эмнегедир? Бул акча алмаштыруучу жай. Түйүндөгү эмесинде акча турат. Мына мен бекитилген формасын коюп берейин сиздерге. Акчаны көрүп турасыздар сиздерчи. Акча деген да сөз эме талкууда айтылды. Акчалар турат депчи. Эсеп азырынча 3-0. Жазгүл Дөөлөтованы куттуктайбыз, Бишкек шаарынын тургуну. 4-раунд. Баяман Топчубаев Санкт-Петербург шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Дагы фото сүрөт жөнөтүп атат. Фото суроо дагы. Көк форма кийген 26 номердеги аркасында жазууда турат. Ким бул? Джон Терри. Лондондун Челси клубунун легендардуу футболчусу, мурдагы капитаны Джон Терри көп жылдык карьерасын Челси клубуна арнаган, билесиздер. Челсинин курамында көптөгөн мелдештерде жеңүүчү болуп атак даңкка дагы жетишкен. Бирок Челси жана Вест Хэм командаларынын оюнунда өтө таң калыштуу окуя болгон. Операторлор мына ошол моментти тартып алышкан. Джон Терри Вест Хэмге гол киргизгенден кийин анын атасы, агасы, жакын достору Терриге сөөмө кезеп көрүп турасыздар, атайын рамкада турат. Жаман сөздөрдү айтышкан, мындайча айтканда урушкан. Эмне үчүн өзүнүн баласына мындай мамиле жасашкан булар, кет. Жеңилип калдыбы? Жок, бул Джон Терри бир футболчунун эмесин аялын эме кылган да. Дагында үй бүлөсүн бузуп өзү үйлөнүп алганда, ошондон кийин мунун репутациясы бузулуп, бардыгы жек көрүп калган да. Ошол окуя болгон окшойт. Ана мына жерде Ошо сүрөттөрдү баласына- көрүп атасыңарбы? Мына жерде сүрөттөр бир. Мына жерде Жок, ал оюнчу балким Вест Хэмде ойнойт да, ал эменинчи бул мына сүрөттү карасаң, Терринин аялынын күйөөсү ошол Вест Хэмде ойногон болушу мүмкүн да. Болсо андан кийин барса аналар эме кылып атат да. мына жерде бир сүрөттү көрдүңөрбү? Ошол сүрөт көзгө илинип атат да. Жок, ошо атасы экен ана. Жок, атасы менен бир тууганы деп атат. Даже ошолор дагы нааразы болуп атат да бугачы. Бир туугандары экен да, мына жакындарылар. Ошо семьясын Вариант турайбы. ошол факт да болгон ошондойчу. Жорган ичидеги бирок мындай кылып атат, бирөөсү мындай кылып атат. Ата эмне үчүн деп атпайбы ошо? Ошо үчүн болуп атат ошондо. Ошо жек көргөн үчүн да, ошол окуядан кийин окшойт да. Бир гана нерсени. Футболго андай тепе мындай тепе элең же болбосо Месси жок деп. Жок, гол кирди да, кандай болсун, гол кирди да, эсеп да, уже кандай болсун. Башка болду. Мааниси жок да кандай кирген. Өзүнүкүнө дейин десем, өзүнүкүнө кирбептир, наркы Вест Хэмге кириптир. Вест Хэм эмеспи бул?
төрөл өскөн жери Вест Хэм болуп туруп, анан кийин Вест Хэмден Лондондо да. урматтуу алып баруучу бизден Эмил мырза жок. Эмил төрөлгөн ошо. Махмат Турайым уулу. Эки вариант. Мен Вест Хэмде төрөлгөн. Мен оюмча бул Джон Терри бир футболчу досунун аялындай эмес өзүнө алып ошол семьяны бузган да, ошол үй бүлөнү. Анан кийин ошодон кийин бул Джон Террини Челсинин күйөрмандары дагы жек көрүп, мындай анын репутациясы бузулуп, ошондой жаман оюнчу катары таанылып калган да. Ошол окуядан кийинки эме окшойт, бул оюн окшойт да, ошол скандалдан кийин дейли. Стадионго келип, ошол окуяны стадионго келип эстет дедиңби булар? Эстеп атат деп атасың ба? Балким ошол окуядан кийин да болгон оюн болушу мүмкүн да. Демек, Джон Терри Вест Хэмдин футболчусунун Жок, Вест Хэмдин биз кайсы оюнчунун экенин билбейм, бирок экөө бир командада ойногон да бир учурда. Джон Терри экөөчү ошол оюнчу менен анын аялын бул азгырып кеткен да, жолдон адаштырып. түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Ордодо пикир барбы, жокпу? Нурсултан экөөбүз башкачараак ойлодук бул суроону, урматтуу алып баруучу. Ошол Вест Хэмдик болушу мүмкүн, ол атасы дагы, бала өзү дагы. Анан ошол ата мекениңе гол сайдың сен деп жек көрүп аткан окшойт. Мен туура жоопту айтам, Эмил мырза. Караңыздар. Англия футбол мекени. Футбол өтө өнүккөн жер. Англиянын өзүнө бир топ футбол клубтар бар. Вест Хэм менен Челси дагы Англиянын ичиндеги футбол клубтар. Бирок Джон Терринин атасы менен тууганы Вест Хэмдин күйөрманы болгондугу үчүн, караңыздар, Вест Хэмдин күйөрманы болгондугу үчүн баласын урушуп атат. Сен эмне үчүн бул командага гол киргиздиң деп. Караңчы. Маселе ушул жерде, күйөрмандыкта болуп атат бул жердечи. Ата бала мына ушул жерде бири-бирине мындай болуп атат да, каршы келип калып атат. Анткени атасы башка клубтун күйөрманы. Аттиң деген ыр болуп атат. 4-0. 4-0 урматтуу меймандар. 4-0. Теле көрүүчү Баяман Топчубаевдин бул суроосуна да команда туура жооп бере алган жок. Баяман өзү ушул суроону коркуп жөнөткөн экен. Талант эке, аябай жеңил суроо жөнөттүм. Таап алышы мүмкүн, мейли, берип көрүңчү дешти. Менче оор суроо окшойт бул. 5-раунд. Раунд. Чамдаңыздар. Феруза Темирбаеванын суроосуна келип токтоду. Сузак районунун тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Телекөрүүчү сиздерди алыскы Египетке чакырат. Сиздердин назарыңыздарда мына ошол провинциядагы үйлөрдүн бири. Бир топ кызыктарга бай болгон Египетте түрдүү кызыктуу окуялар бар. Айрым жакыр деп эсептелген провинциянын жашоочулары мына сиздер көрүп турган ушул сыяктуу үстү ачык, жабылбаган үйлөрдө жашоону туура көрүшөт. Жапканга мүмкүнчүлүгү болсо дагы эмнегедир мына ушундай ачык түрдө жашаганды туура көрүшөт экен. Маселе Египеттеги ысыктан эмес. Анда эмне себептен булар мындай абалда жашаганды жакшы көрүшөт, үстүн жаппай? Кетти минута. Талкуулай береличи. Бул налогдон качуу эле эме. Ошо мен ойлоп атам, налог болушу мүмкүн да, ошол налогдун себеби үстүнө себеби. Үстү жабылса үй катары эсептелбейт да. Налогто мен ошо налогто ойлоп. Жакырда отпайбы, налог төлөгөнгө эмеси жок да, салык төлөгөнгөчү. Башка вариант барбы? Точно болобу анан кийин? Айтты ысык эмес ошо налог болушу деген мүмкүн. нерсе болот дейм да. Антенналардын пайдасы. Ака буларда чагылган болбосо 200 жылда деле жамгыр болбойт өзү. Ооба да. Бул оюн жакыр болуп аткандан кийин салыктан башка кандай жеткен? Жок, айтып атпайбы, бул жакта баягындай ысык сууктун тиешеси жок. Башка вариант барбы салыктан башка? Мен ойчу салык эле да, ошол оюнда салык эле, андан башка вариант келбейт. Аны үнөмдөйөр. Үнөмдөйлү урматтуу алып баруучу. Эмне үнөмдөйт? Бая айттым. Бектурган мырза, токтотоюмбу? Ооба, токтот. 20 секунд убактыңыздар калды. Эгер туура жооп берсеңиздер үнөмдө калат. Ким жооп берет?
урматтуу алып баруучу, биздин командамын ал жерде аябай кеп кеңешип, буюрса ушул менен эсепти ачабыз деп турабыз. Эмин мырза жооп берет. 4-чү раундга келгендеби? 5-чи раунд Нечеге жок дейт го ошол. 5ке келгенде, да? Кана ким жооп берет? Эмин мырза. Эмил. Бул эми салыктан качып эле ушундай кылышкан деп ойлойм. Себеби үйдүн үстүн жаппай койсо, ал үй катары эсептелген эмес да ал жердечи. Эгерде үй катары эсептелбесе, алар үй салыгын төлөшпөйт да, ошол салыктан качып үстүн жаппай коюшат деп ойлойм. Кудайга шүгүр, 4-1 эсеп. Команда 20 секунд үнөмдөп калды. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Назира Садыкова, Кара Суу район тургуну. Урматтуу билермандар. Назира Садыкова сиздерди алыскы Турцияга чакырат. Сиздерге мындай фото суроону даярдап жөнөткөн. Бул эң маанилүү Анкарадагы символдордун бири. Шаарга келгендердин биринчи аялдамасы бул улуу Түркиянын жол башчысы мурда Мустафа Кемаль Ататүрктүн музейи Аныткабыр. Ошол жерге сөз киришет. Аныткабыр архитектуралык структурасы менен келген туристтер өзүнө тартып турат. Музейге жакындаган сайын жолдун узундугу 262 метр болгон, эки тарабында 24 арстандын айкелдери бар, көрүп турасыздар. Эң кызыгы, жолго травертин таштары төшөлгөн жана алардын аралыгы атайын ачык турат, байкаңыздар. Аралыктары ачык турат, мындай жыпыс кыналган эмес. Урматтуу билермандар, эмне үчүн бул таштардын аралыгы белгилүү өлчөмдө ачык кылып коюлган? Эмне үчүн жыпыс кыналган эмес? Муну атайын кылышкан. Кетти минута. Бул баягы жамгыр эме болгондо агып кирет дейт го, бул ошол эле окшойт го дейм. Мусурларга дагы. Жок, мусул болбойт да, муну тазалап алып турат. кетсе ошондон ортолукта муз тонбойт, башка болбойт, ошол болушу мүмкүн. Жок, буякта кар жаабайт, буякта муз тонбойт анча элечи. Буякта погода жылуу да, аба ырайы. Мүмкүн Жамгыр окшойт да, жамгырдын суусу кирип кетиш үчүн кылган да. Тараптан чыгып кетип, А башка эмне болсун? чыгып кетиш үчүн эмеспи? Я, ошол болсун. Агып чыгып, жамгырды ошо суулар да. алып чыгып кетиш. Андан башка вариант Башка вариант деле жок. Жок, чектелбеш керек. Бирок 24 арстан эмне тешесиз анда? Ал жерде мындайды айтты да, травертин тешеси жок. Эмне бизге мисалы бизде курулуп аткан тротуарларга салыштырбайлы, эмне мааниси бар мисалы? Бизде ондой деңгээлде бизде дагы курулат, бирок бизде дагы арасы ачык курулат да, бизде дагы ошол. Эмеге болуш? Бизге кумет отуруп турат кайрачы. Жок, мисалы бар го. мисалы немеде отпайбы, күнбөздө отпайбы, ошол тура эле болуш керек. Күнбөзгө жамгырдын суусу нары кирип кетпеш үчүн балким мындай жапызыраак кылып туруп, бер жак агызып койгон. Ошондо ошо суу чыгарыш үчүн эле болсо керек деп ойлойм. Ошол ойдон алып келсин. Бирок неге арыкты пайдаланган, арык эле кылса, улатып кылса болот эле. Башка кылса болмок. Жеширде чөптөрдү Башка не вариант? Эмеге дагы баягы муз болуп калбаш үчүнбү? Жок, Сиз баргансызбы өзү? Ооба, мен байырдым. Чөбөспөнү көргөнсүзбү, эмеспи? Я. Чөбөсө эмеспи эле? Мадабы, чөбөспөйт бу да. Чөбөспөйбү? Тарыхында не деп айтылган өзү? Бек Турган. Урматтуу алып баруучу, биз жанагы үнөмдөгү 1 минут алабыз. Кетти болуңуз 1 минут. Жок. Мисалы силер элестетип тротуар болбаса. Жамгыр тротуарга эле түшпөйт деп башка вариант айтпайлы болду эми, жамгыр токтотуп тургайлы. Башка вариант барбы? Кышкы сезонго байланыштуу бар, мисалы кыш мезгилине. Кыш мезгилинде эмне кылат? Суу эриши. Анкарада көп кар жаабайбы? Анкара Көп деле кар жаабайт. Түркияда көп кар жаабайт да өзү. Эгерде көп кыйнала турган болсо, чөбөскөн болсо, чөптү тазалаш үчүн эле койгон болушу мүмкүн, андан башка койбойт да. Жок, ташты тыксып койсо анда чөбөспөй калат эле да өзүчө. Өзү оңойраак. балдырап кетет ака. Дагы не бар? Бул өзү саздак ошондой чөбөсө турган жер болгон эмеспи? Анан ошонун үстүнө эле травертин немени жаткырып турган таштарды. Жок, Аралыкта таш курулуш эме да бул жере. Бир мааниси бар окшойт да башка. Жакшырап карап кой. Не кылайын, ошо жамгыр токтоло берели. Жакшы карагылачы, мына жашыл. Жамгыр өтө эле мындай простой да, жөнөкөй болуп атат да жол. Я, Чөбөсө ушунун аралыгында. чөбөсөт, жөн эле таштын арасынан өсүп чыгат го мындай. Бетон жарылса Я аралыктар алыс болсо чөптөрдү ургонго деле айтсач. Болбойт да, бирок логикага туура келбейт. Анда вариант айтпайсызбы ака? Жок дейсиз, вариант чыкса элечи. Бул мрамор ташты неге эскерди? Мен ойлоп атам, ошол жерде муз турбаш үчүн, суу турбаш үчүн мрамордун өзү сууга эзилип кетип турган бир нерсеси болушу мүмкүн да, тагынан эгерде өзгөчөлүгү болушу, ошон үчүн агып кетиш үчүн эле койгон болушу мүмкүн. Андан башка суу сиңип кетиш.
ой жок, вариант жок менде. күн мезгилинде тешелүү болуш керек болчу. Бектурган. урматтуу алып баруучу, бул суроого Куттубек мырза жооп берет. Куттубек мырза. Бул жерде баягы бош боло турганбызда, демек баягы боштондук эмесин чагылдырыш максатында койгон болушу мүмкүн. Боштондук кыймылын Кандай тиешеси бар травертиндин боштондук кыймылына? айтып атпайбыз, боштуктар, демек боштук болуп атса баягы Туркиянын бир кыналып турган эмеден алып чыккан, абалдан, саясий абалдан алып чыккан да бул. Туркиянын республика болушун, империядан. Ошон үчүн баягы ошол нерсени чагылдырыш үчүн ушул бош эмелерди койгон болушу мүмкүн. Мраморларды. Түшүнүктүү. Идеологиялык жагына басым жасадыңыз. Жооп кабыл алам. Эми туура жоопду айтам. Караңыздар. Аныт кабырга бараткан жол. Эмне үчүн мындай кылып коюшкан архитекторлор? Мен туура жоопду айтам. Мустафа Кемал Ататүрккө болгон сый урматтан улам, сейилдөөчүлөр, туристтер, кимдер гана болбосун, башын жерге карап барыш керек музейге чейин. А башын жерге кароо үчүн ал чалынып кетпейин деп этияттап жүрүш керек, урматтуу билермандар. Маселе Түркиянын кайсы бир кризистен алып чыккандыгы эмес. Ошол музейге барганча башын жерге салып барыш керек. Ошондой көрүнүштө барыш керек адамдар. Чалынып кетпейин деп. А жалпылап караганда адамдар башын ылдый карап, Мустафа Кемалга болгон сый урматын көрсөткөндөй түр болот. Урматтуу билермандар. Эсеп 5-1. 5-1 эсеп. Жана бул суроонун ээси болгон Назира Садыкованы биз куттуктайбыз. Жакшы суроо жөнөттүң. 7-чи раунд. Секон билим берүү жана өнүгүү борбору мына ушул Жанузак Садыр уулунун суроосуна акча байгесин коет. Эгерде команда тапса 1000 сом акча командага кетет, таппаса Жанузак Садыр уулуна жөнөтүлөт. Базар Коргон районунун тургуну. Урматтуу билермандар. Бул нерсе, мен бул көрүнүш десем кандай болор экен? Бул нерсе телекөрүүчү ал деп жазылыптыр, ал дептир. Ушул нерсе дептир. 1960-жылы АКШта пайда болгон ушул нерсе. Анын келиши ошол жылдагы президенттик шайлоого талапкер Джон Кеннедиге чоң жардам берген. Ошол нерсе. Ошол нерсенин, ошол көрүнүштүн жардамы менен Джон Кеннеди шайлоодо жеңишке ээ болгон. Кеннедини АКШнын 35-чи президенти кылып жетиштирүүгө себепчи болгон, азыр дагы колдонуп келе жаткан бул эмне? Добуш берүүдөгү бир гол менен жеңген. Бир добуш менен, бул нерсе менен, бул добуш менен деш. Бул көрүнүш ал ыкма деп атат да, бул. Ал ыкма ага жардам берген деп атат да. Ал добуш бер добуш берүүмен болот да бардыгы президент. Ага жардам берген деп атат да. Бир добуш да бул, мен оюмча. Себеби кайсы экен айырмалай албайт, бирок бир добуш менен ушундай. Ким болгон мунун атаандашы ал анда? Нерсеби же ыкмабы? Нерсе ыкма ал деп атат да. Көрүнүш деп Колдонуп атат. атпайбы бул добушта. Эмне? Аракет болуп атат жүрөсү. Бул жок, жанагы Менин оюмча Джон Кеннедиге чейин башка президенттердин бардыгы беркиндей эле палаталар чечип койгон болуш керек эле да. Шайлоо деп бул парламентте. Парламентте өзү чечип койгон. Мисалы Жорж Вашингтонду башканда эле ошол жерде палата чечип койгон да. Бул добуш Конгресс деле чечип койгон. Андан ушу Джон Кеннедиден баштап эмеде мүмкүн Жалпы шайлообу? Жалпы шайлоо элдин беркинде бюллетень иштетүү. Жок, мына логикалык суроо болуп атышы мүмкүн да бул жердечи. Анан Ыкма деп атат. нерсе эле деп атат да. Ал Нерсе ыкма көрүнүш ал ар түрдүү нерсе менен айтып атат. Шайлоо жүрүп атканда үгүтүндө агитациябы? агитациянын бир ыкмасы да. 1960-жылга чейин деле болгон да. Болсо керек Америкада. 35-чи президент болуп атпайбы? 20 секунд алалычы, 20 секунд. Жок болду. Алынбайт. Калды, баягы 1 минут алганбыз, анан кийин Жок албады. Ыкма. Срач, сурап көрчү. Жок албады. Бектурган мырза, чыккан нерсе. бул өтө чечүүчү раунд болгон үчүн мен сиздерге бардык мүмкүнчүлүктү колдонууга сунуш кыламын. Мен алып баруучу тарабынан бериле турган кошумча 1 минуттан бонус бар жана 20 секунда бар.
Кайсы бирин берейин? Ошо 20 секундда. 1 минуттан алып чакырында. 1 минут, Кетти. минута. Бюллетень. Бюллетень да, тура. Алача эмне башка Отпечаткач. Отпечатка пальцев. Кечегин. Билсең эле эле ушта кийин чыккан да бул нерсе. Ал шайлоо мыйзамында бар болуш деле айта алам. Ыкма да. Бизге көргү мындай Азырда бирок көз мындай кечээ деле шайлоого барганда эмнени байкадыңыз ошону караштым. бюллетень да. Бюллетенден башка да. Бюллетенден башка мүмкүн да бар. Ошол дем 60 Место жылдардан жительства. жашагандар. Неме пропискасы. Жок, форма экиби. Кыргызстан мыйзамдарында бар болушу мүмкүн дейт, бирок азыр алынып кетти го. Жок, ал ошол мыйзам десе эгерде мурун эгерде жок болса, значит форма 2 да. Андан Ыкма башка деп атпайбы? Ыкма. Значит форма 2. Ыкма да. жок. Дебат эмасы? Дебат ол мезгилде жок болгон да. Дебат. дебат деле болушу мүмкүн. Деле болушу мүмкүн. Ооба. Эреже ыкма деп атат, көрүнүш деп атат. Мыйзам деле болушу мүмкүн, дебатта болушу мүмкүн сиз айткан. Дебат бул сөзсүз милдеттүү эмес да, азыр биздечи бирок. Милдеттүү эмес, барыш керек. Демексин деген жазуусу бар бирок. Же агитация учурунда ошо дебаттарга чыкканбы же? Жок, бирок Америкада дебат ойнобойт да. Ойнойт. Кече ойноду го. Ойнойт. Бек Турган. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берем. Биринчи вариант бул шайлоо процессинде бир айырмачылык менен бир гол добуш деген болуп атабыз. Эми бюллетень да мындайча азыркы сөз менен айтканда. Анан дагы бир вариант чындап эле ушу президенттик шайлоодо биз азыркы учурда 10 январда өткөрдүк. Ага чейин ошол алардын билим, илим, анан ушу дебатка дегенге да токтолуп атабыз. Эң негизгиси бирок Дебат. Түрлүү дебат. Кайсысын айтасыз мага? Бир жооп катары. Дебат. өзүбүз көргөндүгүбүздөн улам бул дебат деп атам. Жооп кабыл алынат. Дебат. Дебат. Мен эми туура жоопту айтам. Бюллетень экен да. Бүгүнкү бизде да президент шайлоодо бул нерсе бар, бул көрүнүш. Америкада Джон Кеннединин атаандашы Ричард Никсон болгон. Ричард Никсонду Джон Кеннеди теледебатта утуп алган, теледебатта. Теледебаттагы интеллектуалдык деңгээли менен Джон Кеннеди шайлоочулардын бир топ добушун өзүнө иймерип алып, жеңишке ээ болгон. Жооп туура. Эсеп 5-2 азырынча. Секом коюлгон 1000 сомду команда өзүнө утуп алды. 8-раунд. Эсен Абдиназаров Кызыл Кия шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздерге телекөрүүчү мындай фото суроону жөнөткөн. Lego чыгарган компания атайын жарнама иретинде мына ушундай көрүнүштөгү сүрөттү коомчулукка тараткан. Тарелкадагы бул идиштеги бардык тамак аш көрүнүшүндөгүлөр бул леgodон жасалган, булар пластмасса, бирок тамак көрүнүшүндө. Эми сиздерге суроо. Бул жарнаманын астында бир сөз жазылган. Lego компаниясы бул көрүнүш менен эмнени айткысы келген? Кеттими. Арген Lego деп калды. Бул баягы апеттин ачат. Кызыл, сары дейт, жашыл, ак, көк. Бул нелердин символу балким? Балким цвет эмес, мен ойлоп атам, эгерде жакы балдар өтө берилип кетти, оюнга берилгенде такыр тамактан алыстап кетет го. Питание деген жазуу болушу мүмкүн. Тамакка көңүл буруу деген. Өчүрүп коюптур да жазууну чындап эме менен. Ден соолук же питание да тамакка көңүл буруу болушу мүмкүн. Башка не варианттар бар? Тамагыңыз таандуу болсун деген жазуу эмеспи дейм да. Жок, ошо балдарды чтобы оюндан кичине алаксыз тамакка дагы көңүл бурула деген максатта. Жакшы вариант, Тамакка дагы көңүл бурсун деген максатта бул жерде ошол ден соолук же ошо питание деген. Ошол ооба. Ана көбүрөөк негизи жаш балдарга чыгып аткандан кийин ошо жаш балдардан ошо тамакка Тамактан унутпа деш мүмкүн. Жок, мен бир вариант талкуулап атабыз. Кире албадык ичине. Түстөр вообще билбей чакеш келбейт. Арген мынтажы. Урматтуу алып баруучу, Lego компаниясы негизинен ошол жаш балдарга
арналган бул интеллектуалдык жанагындай куру боюнча компания болуп эсептелинет. Ошол жаш балдар оюнга өтө берилип кеткенде бүт нерсени унутуп калып эле ушул лего жыйнашка берилип кетишет да. Бун ошол именно ошол жаш балдарды ошол оюн учурунда дагы алаксыбай тамакты өз убагында жеп, ден соолукту кара деген максатта ушул жарнаманы чыгарыш мүмкүн. Ал жерде жазуу витамин болушу мүмкүн же ошол ден соолук деген болушу мүмкүн да. Ден соолук деген сөз болушу мүмкүн. Жооп кабыл. Эгерде азыр Арген мырзанын жообу туура эмес болсо, команда 6-2 эсебинде жеңилүүгө учурайт, билесиздер. Мен туура жоопту айтуудан мурда ордодон бир пикир сурагым келип атат. Жаңы келген бул жерде биздин жаш китеп күйөрмандары турат. Лего оюнчулугу бул жаш балдар тиз ойнойт да. Бул жаш балдардын тиз ойношу менен алардын акыл эси өрчүйт да. Бул акыл эске онун азык катарында реклама берген эмеспи? Жаш балдардын акыл эсин өрчүтөт деп. Менин оюм ушундай. Рахмат оюңуз үчүн. Туура жоопту айтайын. Компания бул тамак аш көрүнүшүндөгү рекламаны жарыялоо менен ме үчүн бул Лего чыныгы тамак, акыл эс үчүн чыныгы тамак деген рекламаны жаадырып атат. Мына бул азыркы жигитибиз ким аябай туура вариант айтты да. Акыл эс үчүн тамак, азык деп атат. Бул реклама билесиздер, өтө ушундай бир эмеде кетет да. Акыл эс үчүн бул чыныгы тамак болсун деп мына ушундай рекламаны жайылткан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, 6-2 эсебинде Бектурган Низамин уулу командасы бүгүн дагы жеңилүүгө учурады жана Премьер лигада кала берди. Команда бир сезон оюнга катыша албайт. Анткени эсепти өзүңүздөр көрүп турасыздар, 6-2. Мына ушундай эле көрсөтүш менен Миржан Сыдыгалиев да оюнду жыйынтыган, жана кечээ күнү Кудайберди Ташиев да жыйынтыгады. Эми оюн жыйынтыкталды. Секом окуу борбору мыкты, жакшы катышкан билерманга биздин акчалар сыйлыгыбыз бар депчи. Эми мен бул ойду байкоочулардан угуп көрөйүн. Сагым мырза. Урматтуу алып баруучу, бул команда болушунча аракет кылды, бирок эмнегедир бүгүн жана белгилеп кеткендей бир аз артка чегинип болду командада. Ар дайым өзү өнүгүү, алдыда прогресс болуш керек. Тилекке каршы ушундай болду. Мүмкүн иштен, жумуштан көбүрөөк чарчаганбы, мүмкүн ушундай таасир болушу мүмкүн. Бирок командага ийгилик каалайбыз. Жакшы мындай жакыныраак варианттарда чыгып жатты. Будака кийинки оюндарда мындай мыкты ийгилик көрсөтөт деген ишеничтебиз. Бул жерде мына Эмил мырза, ошол учурда мына команда капитаны Бектурган, Арген, Жаныш эми негизи аракет кылышты, бирок көбүрөөк бул жерде байкашыбызча Арген менен Эмил мырза көбүрөөк жооп берүүнү аракет кылды. Эми калган билермандар да ойлорун айтышса керек. Команда ийгилик. Мага бүгүн 3 билермандын оюну аябай жакты. Мен атап айтып коеюн, бирок бирөөсүгө токтолом. Бул мырзалар Арген мырза, Куттубек мырза жана Эмил мырза. Эмил мырза мына 6-2 эсептин бир очкосун өзү мөөнөтүнөн мурда тапты эле, бирок бир аз талкуулап анан жооп беришти. Мен бүгүнкү оюнда Эмил мырза мыкты болду деп эсептейм. Рахмат. Илгиз. Ассаламу алейкум, урматтуу алып баруучу, урматтуу ордо. Жалпы мыкты билерманды аныктагача мен командага бир аз мүнөздөмө берип кетсем. Негизи командалар улам жеңилип атат, биринин артынан бирин. Кышкы сезон бул жеңилүү менен башталып атат. Буга ким күнөөлүү? Буга ар бир билермандын өзү күнөөлүү деп ойлойм. Экинчиден, талкуу учурунда команда эмнегедир мындай жеңишке болгон дем күчтү көрө албадым. Балким кээ бир жоопторду берип жатканда бир лотерея сыяктуу же ал же бул деп эки ача пикирлер жаратып калып атты да. Мен ойлойм ушул нерселерди эске алып, ал эми кийинки оюндарда улам такай келип, тиги Лего сыяктуу акыл эсти тамактандырып, азыктандырып турса, албетте жеңиш болот. Ал эми оюндун жүрүшүндө мен жеке Эмил мырзаны эле байкадым, мыкты оюнчу катары. Эмил Махматураим уулу бүгүн байкоочу билермандардын симпатиясына ээ болуптур. Жана Секом окуу борборунун 500 сом сизге сыйлык катары берилет. Куттуктайбыз, аз да болсо кабыл алып коебуз. Эми Бектурган мырза, бүгүнкү суроодо кайсы суроо мыкты болду? Сырдуу сандыктагы Бакыт Ташполотовдун дүйнө жүзүндө ар кандай сүрөттөр бар. Аны боёгондо бизде көпчүлүк боёкторду колдонобуз деди, бирок биз дагы
ал Ордодон да чыкпай калды. Ошол суроо эң кызыктуу. Бакыт Ташполотовду сурасыз. Бакыт Ташполотовду команда мыкты суроо ээси деп тандап туруп, Бакыт Ташполотовду биз куттуктайбыз. Урматтуу команда, Секом окуу борбор тарабынан 1000 сом жана 500 сом сиздерге берилет. Кабыл алып коюңуздар. Бектурган. Жана биздин өнөктөшүбүз Барбол компаниясынан адал шириниктер сиздерге тартууланат. Лерманордо Барбол деген эксклюзивдүү торт жана атайын токочтор мынакей сиздерге белек катары берилет. Биз учурдан пайдаланып Барбол жамаатына ыраазычылыктарды билдиребиз. Адал таттуу дайыма жаңы гана. Эми Бектурган мырза 30 секундалык сөз. Команда эмнеден аксады деп ойлойсуз? Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюн калкайса калп айтпайт дейт, аябай туура айтышты. Негизи бизде башында дагы биринчи суроодо артка чегинүү болуп калды. Ал эми буга чейинки жеңилүүнүн дагы бир максаты бул жерге Ордого келбегендигибиз да болду. Анан даярдыктар аз болгондугу үчүн бүгүн жеңилүүгө душар болдук. Ошон үчүн ар дайым оюнга келип туруңуздар. Сөзсүз келип туруңуздар. Мен баарыңыздарды күтөмүн. Эмил. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу меймандар, студиябызга келген меймандар, баарыңыздарга ыраазылык. Ошону менен биз бүгүнкү оюнду жыйынтыктайбыз. 5-тур 6-2 эсебинен жыйынтыкталат. Техникалык рейсолук топко ыраазылыкты билдиремин. Билеги күчтүү 1-ди жагат, билими күчтүү 1000-ди жагат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум. Аман болуңуздар.